Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi ve kefâ. Vessalatu vesselamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtefâ. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı cemaat, bugünkü Cuma hutbasının teması negiz özü zınanın kesepeti jana zıyana. Bul zina dikesiz oynaştık kılu, betbaxtıqa baru. Biroq men temаны uşul murdağı sabaqtarыбызda dagı zınanın kesepeti dep ketip kalgandığı üçün bugün men dagı bir yürek kıldарын çertip har bir adamdın yürek tamarına çeyin dirilletip mындай bir ondukka töz jetsin dep aşık kemi жоқ op-okşoş dep tema tandadım. Aşık kemi жоқ. Bizde ушундай söz бар mı? Kuyup koygonday eken. Dal özü деген сөздөр бар го. Ошонун дагы эң мындай bir жеткирип айтканы ашык кеми жоқ, op-okşoş, аябай окшош дегени. Men aytқан теманы түшүнүш үчүн азыр мен сүйлөп бере турган болуп өткөн окуяга жакшылап кулак салың. Мен сүйлөп жатканда кайсы бир окуяны баяндап атсам, ошол окуянын ичине аралашың. Ошол окуянын ичине кириң. Ошол доордагы адамдар менен бирге жүрүң. Өтө жакын келбең, бирок аралыкты сактап, айланасынан тиктеп турсаңыз жакшыраак түшүнөсүз. كان هناك تاجر في العراق صاحب خلق ودين واستقامة وكثير الإنفاق على أبواب الخير من الفقراء والمعوزين والمساكين. Өткөн доордо Иракта өтө бардар, өтө бай бир соодагер өттү. Ушунчалык адеп ахлактуу, дин тутум ушунчалык бекем, такыба. Эч бир жеринен бир кемчилдик табылбайт, кынтыксыз. Дагы кошумча ушунчалык берешен, айкөл, жоомарт. Көпчүлүгү аны жетимдердин атасы, кедейлердин агасы, жесирлерге жакшы жардам берүүчү, жарды карыздардын жардамчысы деп тааныйт эле аймак, өлкө. Мечит курулуп калса, биринчи ошол киши табылат эле ошол жерден. Фалама кабура бихи син, картайып калды. Соодада жүрө берип картайып, эми аксакал катары жөн эле ошол өзүнүн үйүнүн айланасында эле жүрмөй болду. Болгону бир уул, бир кыз бар эле. وكان كثير المال دائع الصيد. Байлыгынын көптүгү боюнча өзүнүн өлкөсүнө эмес, кошуна өлкөлөргө да төсү таанымал инсан эле. Жакшы тааныйт эле аны эл. فأراد أن يسلم تجارته لابنه. Bir gün anan ойлонуп отуруп, байбичеси менен соода ишимди уулума табыштайын, уулум улантып кетсин деди да. Анан уулун чакырып, Ирактагы Шам мамлекетиндеги, бул дегени бул жагы Йемен, Ливан, Сирия, бул жагынан Палестина, ушул өлкөлөрдүн ичиндеги өзү сыяктуу көп жерге таанымал болгон чоң соодагерлердин ысымдарын кагазга жазып, муноул Айша таң болот, муноул момундай, бул тигиндей деп бар ысымдарын жазып, сыпаттарынан бери жазып берди. Тияка дан материал алып барып, тияктан бул май өзүнүн элине самын сумун алып келип ушинтип соода кылчу. Бирок балам, соода деген оңой эмес. Мен муноул чекке такыбалыгым менен жеттим. Такыбалыгым менен, анан берешендигим менен жеттим. Эң алгач такыба бол.
Kagılayın balam, senden suranç takva bol. Sodada takvalık ketет да. Береке болот содаңда. Деп kulağına kayra koyup, anan oşentip akırkı aytkan sözü: "Ya bunayya, kagılayın oğlum, gözümdün karegi. Vallahi innema keşeftu zeyli fi haram ve ma ra'a ahadun lahmi gayra ummik." Kagılayın oğlum, emi sagaytam da. Kanımdan jaralgan balam bolsang sagaytam da. Menin mınau can başımdı apаңdan başka hiç kim körgün emes. Takvalığımdan hiç kim körgün emes. Uşunçalık takva bol kagılayın. Aram karalaşpa. Kagılayın oğlum, senden soran için. Karındaşыңдын abirin saktap kal. Senden soran için. Dep kol kötörüp, batasın berip, anı jolga attantıp atkandaga kagılayın oğlum. Oң kulağın sol kulağın menen de okkun. Karındaşыңдын abirin sakta. Karındaşыңdын namысын bulgaba dedi. Oyboy ata bu emне дегеніңіз? Түшүнүп түшүнбөй кете берди, болду эми. Калганы ошол жолдо түшүнүп алам деди окшойт. Хаража шаб фи сафариhi ve tijarati. Ошентип бул жаш жигит атасынын батасын алып, жазып берген катты коюнга катып, анан алыска аттанып, соода сапарын улады. Ba'a fi Dimashq ve ishtara ve rabihal mal kathir. Atasындай болуп, çoğun пайдаға ие болуп, кайра өзүнүн өлкөсүнө атасы сыяктуу өлкө муктаж болгон, өлкө эли муктаж болгон нерселердин баарын сатып алып кайтты. وحمله تجار دمشق السلام الحار لأبيه التاجر التقي الصالح. Аны Ирактан атасынын достору Айшаталары, таква Айшаталары, таква досуна салам жолдоп, кол булгалап узатып кала берди. Өзү жалгыз эмес албетте, соода кирбен. Бир төө эмес де мисалы, балким 100 төө, балким 200 төө кожундарды асылып келатат, бүт бардык байлыктар. Кайтып келе жатканда күн көтөрүлүп, ысып, мээ кайнаткан аптаптуу күндө көлөкөлөмүш болуп, анан бир жерге кирбен токтоду. Аммаша фараха яхрус тижаратаху ва яркубул гади ва раих. Ал эми бул жаш жигит çögüp ес алып жаткан төөлөрдү айланып, өткөн кеткендер кол сала койбосун деп кароолчулук кылууга өттү. Ушул учурда وإذا بفتاة تمر من المكان فراح ينظر إليها. Булар коңгон ес алып аткан жер дал ошол чоң шаарчанын жогор жагына туш келген эле. Ошол шаарчанын жогор жагындагы жалгыз аяк жол менен келбети келишкен ай чырайлуу бир кыз өтүп бара жатты. Ушунчалык таңданып, суктанып карап отурду. Фазайяна лаху шайтан фи'ля су. Шайтан дароо ошол жерде пайдаланып, өтө бетбактык, айванчылыкты ушунчалык кооз, ширин, таттуу кылып, көзүнө, тилине, кулагына кайра угузуп азгыра берип, вахажат нафсаху ал-аммарата бис-су, анан өзүнүн өзү ошол жаман ишти каалай баштады. Фахтараба минал фатат ва каббалха би гайри ирадатиха кубла. Чуркап келип кызды бир кучактап, жүзүнөн сүйүп өөп алып, бирок дароо кое берди да. Сар'ана man tabaha ila fi'alatihi wa tayaqqadha damira. Жүрөгү апкарып, тезирээк согуп, эмне кылып жибердим деп өзүнүн кылган ишине өзүн нааразы болуп, өзүн жемелеп, тадаккар назар Аллах илейхи, Аллахтын көзөмөл карап турганын эстей калып, ушунчалык уялды дейсиз, беттери тунарып, денелерин калчылдак басты. Сумма тадаккара васият аби, атасынын осуятын, таква бол улум, таква бол деген насаатын эсине келтирип, фастагфара ва ража иля кафилатихи надиман мустагфира. Анан кербенге кайра чуркап келип, өкүнгөн, истигфар айткан абалда ушунчалык бушайман кылып, жер чапчы отуруп калды. Фаянтагил машад ila al-mawsil. Андан кийин кербен өзүнүн жолун улады. Wa haythu al-ibn ma zala fi sabrihi alladhi waqa'a fihi ma waqa'a. Ал эми жигит мурдагыдай шаңдуу эмес, ушунчалык кыжаалатта сапарын улады. حيث الوالد في بيته يجلس في عليته وفي زاوية من زواياها. Dal ушул азыркы жигиттин ушундай болуп жат, ушул
жаманкылыкты кылып жаткан учурунда атасы өзүнүн өлкөсүндө үйүндө китебин барактап үйүнүн бир бурчунда көчө жакка курулган дерезеден анда санда зериккенде дерезеден көз салып сырты карап коюп отурду. وإذا بساق الماء الذي كان ينقل إليهم الماء على دابته يطرق الباب الخارج لفناء البيت. Qo'qson alардын eshigin murab qaqdi. Suv berет go. Suvchu. Ошол кагып тыкылдатып. Үйдө бир жарым барбы? Силерге таза суу алып келдим деп баягы кумурадагы сууларды алып кирип коюп атып, бул аксакалдын бойго жеткен кызы ооба бар келеңиз деп алдынан чыга калса, эрксизден кумураны коюп туруп, эки жакты шыкалап карап туруп, беторой маңдайында турган кызды бир кучактап өп кайра тез коюп берди. وكان السقا رجلا صالحا وكبير السن. Бирок бул киши өтө салих киши эле, өтө таква инсан эле. Жашыда бир топко барып калган керек болсо. يعتاد لسنوات طويلة أن يدخل البيت فلم يرى منه إلا كل خير. Бул киши буга чейин далай жол эшикти тыкылдатып да тыкылдатпай да келетлер. Үйдүн ичинде бирөө жарым болсо деле болбосо деле, үйдүн ичинде бош ээн жаткан кымындай да нерсени алып чыкчу эмес. Үйдүн ичиндеги авраттарга, эшик терезелерге барып шыкалап тиктечү эмес, ушунчалык таква инсан эле. Көргөн көзүнө ишенбей аксакал дарбызы колунан түшүп, бул эмне болду деп аң-таң калып отурду. كل هذا والوالد يجلس في زاوية من زوايا البيت الواسع يرى ما يجري دون أن يراها السقا. Бул аксакалдын көрүп турганын ал мурап суучу байкаган жок. وكانت ساعة الصمت الرهيب من الأب. Болгону жагын таянып, бирде башын мыжыгып, көргөн көзүнө ишенбей, кайра бир көзүн ушалап, кайра тиктеп, ушунчалык аң-таң болуп отуруп калды. ثم الاسترجاع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. Андан кийин истиржа кылып, баарыбыз Аллах үчүнбүз, баарыбыз бир күн Аллахка кайтабыз деди, аркасынан ла хавла ва ла куввата илля биллах деп гана айтты. Эмнеге мындай болду? Эмне үчүн деп кайрага өзүнө суроо берди. Мен ушунчалык таквалык кылдым эле. Ушунчалык таква болуп жашадым эле. Мен мындай зинаны карыз эч кимден албадым эле. Жок, мындай болбош керек деп кайра кыжылап болуп отурду. ولما وصل الشاب وسلم على أبيه وأبلغه سلام تجار دمشق. Көп өтпөй эшикти кылдап, соодадан уулу кирип келди. Толгон токой пайда киреше менен кучак жайып учурашты. Ата кабагы салыңкы, кел отур деди. Ал акыбалды сурашып, Ирактагы досторунун жылуу саламын жолдоду. ثم وضع بين يديه أموالا كثيرة ربحها. Белине түйүп келген, куружонга салып келген мол байлык кирешени жая салды. إلا أن نصم كان سيد الموقف. Бирок жымжырттык баары бир бөлмени ээлеп турду. وإن البسمة لم تجد لها سبيلا إلى شفتيه. Эч кимдин жылмаюга эрине али шашылган жок. Эч кимдин жылмаюга али жүзү дагы даяр эмес эле. Эч ким жылмай албайт эле бул учурда. سوى أنه قال لابنه. Атанын баласына берген биринчи эле суроосу: هل حصل معك في سفرك شيء؟ Уулум, сапарда бирер жаман иш болгон жокпу? Чектен чыгып кетпедиңби балам? Деди жөн гана. فنفى الابن. Жок, ата кайра айтасың. فكرها الأب. Ата кайра кайталады. Уулум, жашырба. Сапарда бир жаман иш болуп кеткен жокпу кокустан? Нафсиң алданып, шайтан азгырылып, өзүңдү жүгөндөй албай бир жаман иш кылып койбодуңбу? Жок ата. Ата кайра кайталады үчүнчү жолу. يا بني هل اعتديت على أرض أحد؟ Уулум, бирөөнүн абийирин кичине булгап койбодуңбу? Бирөөнүн аруу абийирин кичине кирдетип койгон жок белең? فأدرك الابن أن حاصلا قد حصل في البيت.
Ошондо баланын башына жетти. Өзүнүн жасаганына ушунчалык өкүндү дейсиз. Атарафли аби. Болгон окуяны атасына айтып баш чылкытып ыйлады. Kana minhu al-buka wal-istighfar wan-nadam. Өкүндү, истигфар айтты, ыйлады. Андага хаддатаху al-ab ma hasala ma'a ukhti. Ошол учурда атасы баласын үстүртөн тиктеп туруп, уулум, мен сага батамды бергенде кагылайын көзүмдүн кареги, уулум, мен уят кылба. Менин жан башымда апаңдан башка эч ким көргөн эмес. Мендей такыба болсоң, мунул бийиктикке ушу такыбалык менен жеткем да, андан кийин сенен кийин берешендик деп айтпадым беле. Такыба бол, такыба бол. Ачыгарыңда кулагыңа күмүш сырга кылып, карындашыңдын абийирин булгабай келчи, уулум дебедим беле мен сага. Карындашың бой жетип калды, карындашыңдын абийирин булгаба дебедим беле. Уулум, ошол кызды эрксизден шайтандын азгырыгына алданып, барып кучактап өбүшүң менен сенин карындашыңды дагы суучу Мурат өбүп кетти. Сен арам ишти карызга алдың эле, аны карындашың төлөдү. Я бунайя диққа бидиққа. Темага эми келдик. Я бунайя диққа бидиққа. Уулум, сенин ал кызды кантип, канча жолу өпкөнүңдү суучу мага көрсөттү. Ашык кеми жок, опокшош кылды. Валау зитте лазада сака. Эгерде ашыкчараак кучактап өпкөнүңдө, Мураттагы карындашыңды ашыкчараак кучактап өпмөк. Бирок ашык кеми жок, опокшош жасады деди. Бул дегени, эгерде кимдир бирөө, кайсы бир эркек, кайсы бир аялды ушундай бир бетбактыкка алып келсе, анда анын аялы, апасы, эжеси, карындашы, кызы сөз түрдө аны төлөйт. Төлөйт аны. Көрдүңүзбү? Зинанын эмнеси арам. Андыктан Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям لم تظهر الفاحشة في يوم قط حتى يعلن بها. Эгерде зина, бетбактык, ойноштук бир элде ашкере, ачык, айкын эле болуп калса, إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. Ал элдин бабалары такыр көрбөгөн, оорубаган оорулар менен ушул мууну ооруп, ошол оорунун айынан ай калбай көбү кырылып өлөт деди. Таун, холера, рак, чума жана башка вирус оорулар менен жана зинанын кесепетинен келе турган оорулардан улам алардын урпагы бузулат. Ген, муун, урпак бузулат. Муну мен ичимден чыгарып айткан жокмун. Муну Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Аллах өз аятында сандылла: "Ва ла тaqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Sadaqallahu al-azim. La taqrabu az-zina. Зинага жакындабагыла деди. Ойноштукка, бетбактыкка, андай айванчылыкка барбагыла деди. Жакындабагыла деди. Аллах Таала зина кылбагыла деген жок. Зина кылбагыла десе, анда зина кылгандын жанында отура берсең болот деген түшүнүк чыгат да. Бирөө зина кылып атат. Ушундай зина кылынган үйлөрдүн жанында жашай турган болсоң, ал жерден көчүп кет деген түшүнүк. Жакындабагыла деди. Ошондой бетбактык маалым болгон жерге керек болсо басып кирбе, аларга түшкөн Алланын каргышы, балеси, апаты, кары саңа да төгүлүп калат деп атат. Иннаху кана фахиша, ал ушунчалык бетбактык. Ва саа сабила, анын жолу бул ойноштук. Ушунчалык жаман кесепети, ушунчалык жаман акыбети аягы. Жеке инсан эмес,
bir үй бүлө мүчөсү же болбосо bir айыл, кала, өлкө өкүнүп ыйлап кала турган деңгээлдеги жолу жаман. Зина бул карыз. Тооба кылып, Аллахым мен кайттым, тооба кылдым, экинчи мындай бетбактыкка барбаймын, мурдагыларыма өкүнүп атамын дебесе, анда ал кайсы бир эркектин 10 жолу зинага бардыбы, 5 жолу бардыбы, ошол 5 же 10 жолу зинага барганын өзүнүн жубайы, чоң кызы, кичинекей кызы, апасы, эжеси, карындашы төлөйт. Сөз түрдө төлөйт. Төлөбөй койбойт, төлөйт. Анткени зина карыз, ал алган карыз. Ким тооба кылбаса деп атат. Юшик Аллах ан юсаллит алей. Аллах анын үй бүлөсүнө дагы бир зинакорду жөнөтүп коет. Сөздү баарын менен бир ос тийип чыгат деп атат. Керек бушул. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга бир жигит келген, я Расулаллах, менде бир оор суроо бар. Кандай суроо? Зина кылгым келип атат деген. Жигит суроосун түшүнүп атасыздарбы? Зина кылгым келип атат деген. Ал пайгамбарга келбей зинага кетип калса боло беле? Эч ким келбейт казыр имамдарга. Устаз, бир зина кылгым келип атат, кандай кылсак болот, а? Эч ким келбейт азыр. Билген кыгын жыттайт азыр. Билген тезегин жыттайт. Ал бирок пайгамбарга келди. Ага жол ачык болчу. Зина кылганга. Бирок пайгамбарга келди ал. Аны уккан сахабалар истигфар айтты, жакасын кармашты. Бул эмне болгон бетпак? Бетиң барбы? Ушинтип да суроо бересиң пайгамбарга дешти. Пайгамбар жакын кел деди. Бери кел, жакын кел. Жакын келди, дагы жакын кел деди. Пайгамбардын маңдайына келди. Пайгамбар айтты. Зина кылгың келип атабы? Ооба. Ушул сен еңсеп каалап жаткан зинаны апаңа каалайт белең, апаң да бир чочун эркек менен жатса кандай дейсиң? Дедиле. Ой жок, Кудай сактасын. Жо, мен каалабайм деди. Анда сен бара турган аял бирөөнүн апасы болуп чыгып калышы мүмкүн да деди. Эжеңе каалайсың ушундай? Бир эркек келип, чочун эркек эжең менен бетбактык кылып кетсе, каалай белең ушун деди. Ой жок, я Расулаллах, кантип эле деди. Анда сен бара турган аял бирөөнүн эжеси болушу мүмкүн. Карындашыңа жок. Кызыңа баарын айтып чыкты. Эмнеге апасынан баштады, эмнеге эжесинен баштады. Анткени эркектин намысын тебелей турган башка бирөөлөр, эркектин намысын булгай турган, кирдете турган ушул адамдар. Эркектин намыска келтире турган апасы болот, эжеси болот, аялы болот, карындашы болот, өзүнүн кызы болот. Ушул 5 инсан эркектин намыстан тат. Ошондуктан пайгамбар ушул жерде 5 инсанды кошту. Шуга каалайсыңбы деди кызыңа, карындашыңа, эжеңе, апижеңе, апаңа деп ушинтип. Жок. Анда сен бара турган бирөөнүн апасы болушу мүмкүн, эжеси болушу мүмкүн, карындашы болушу мүмкүн, кызы болушу мүмкүн. Болду деди. Пайгамбар оң колун анын көкүрөгүнө ушундай коюп туруп, я Раб, мунун көдөнүндөгү, жүрөгүндөгү зинага болгон умтулууну чыгаргын, я Рабби, жүрөгүн тазарткын деп кайра алаканын алганда, пайгамбарга жылмая карап туруп, ордунан туруп, берген суроосуна уялып, ал экинчи жолу зина жөнүндө сүйлөбөй турган болду. Бармак эмес, сүйлөбөй турган болду. Иттaqi da'watal mazlum fa innaha laysa baynahu wa bayna Allahi hijab. Mazlumdun duasынан, жапа чеккен инсандын дуасынан абайлаң. Анткени аны менен Аллахтын ортосунда парда жок, дуасы бат кабыл болот. Мага жакында бирөө чалып, ушу намысы бузулганын айтып, мен ушинтип мажбурлап, эми изин жашырып, дарегин жашырып, мени кыйнап атат, үйүнө барып, балаңар ушундай кылды эле десем, каяктагы бет бассын сен деп, мен ушинтип көчөгө кууп чыгышты деп. Мен айттым. Анда ал карызды же апасы төлөйт, же эжеси төлөйт. Бирок сенин ычкырыңдын боштугу ушуга алып келди. Деп аны ушинтип кичине жемелегендей болду. Кудай сактасын. Эч качан жакшы сөз айтпайт мындай ишке барган адам. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min.
Пайғамбарыбыз айткан. İnsandın imanı жүрегінде эле туруп турса, insandın imanı жүрегінен эле чыгып кетпей туруп турса, жүрегінде эле, ал эч качан зинага барбайт. Зинаны эңсеп турса деле зинага барбайт. İnsan зинага качан барат? Жүректен иман чыгып кеткенде барат. Түшүнүп атасызбы? Иман жүректен чыгып кеткенде ал зинага барат. Ошол учурда өлүп калса иман сүлөт. İza zana ar-rajulu kharaja minhu al-iman. Пайгамбар айтты, эгерде бир киши зина кылса, бетпактык ойноштук кылып атса, иман анын жүрөгүнөн чыкты. Fakana alayhi ka-dhulla. Kölököдөй, зонтиктей болуп турат деп атат. Kölökö кылган зонтиктей жогору турат, кол чатырдай болуп турат жогору жакта. فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. Егерде ал бетпактыктан бошонуп алыстаса, иман кирет жүрөгүнө, бирок анын иманы мурдагыдай туруктуу болбой, олук-солук болуп калат. Ушундай бир бетпакты көрсө эле, жакындабаса деле иман чыгып кетет, анан бара берет деп атат. Мен ушул жерде сөз кыстарып өтөйүн. Мен сүйлөп жаткан сөз бул зина. Жолбосо з тамасынан кийин ы келсе анда зына болот. Эгер и болсо анда зина болот. Бирок созулма ударение акыркы тамгага берилет. Зина деп 2 а жазылгандай болот, айтылгандай болот да. Бир а жазылат, бирок 2 а болуп окулат. Мага бирөө суроо берди. Мен зина жөнүндө сүйлөсөм, эң аягында устаз ушу сал кыжылачылык пайда болуп калды да деди. Кандайча дедим, мен да чочуп кеттим. Ачыгын айтканда, анткени үй бүлө мүчөлөрүн бар отурат эле да. Өзү отурат, келинчеги отурат, бүт бардык бир тууган үй бүлөсү отурат. Сал кыжылачылык болуп калды да деди. Келинчегин карап, ишенесизби, менин дене мүчөм дүркүрөп кетти. Шунчалык дүркүрөдү, денем бир муздай түштү менеке. Ба түктөр тик туруп кететкен. Небеле болуп кетти дедим да мен. Нени сүйлөп алдым? Несен айтып алдым башкача. Десем, жеңеңиздин аты Зина да деди. Ишенесизби? Беттерим чымырап кетти да анан. Сиз тилчисиз да дедим. Ооба, өзү кыргыз тилчи. Эч качан зина деп эсептелбейт, айтылбайт сиздин келинчеңиздин аты. Эмне деп айтылат? Зина деп айтылат аларда. Ударение ийге берилет. Ушундайбы? Анан менин эжемдин аты Зина эле, ошону өзгөртпөсөк болбойт экен. Зина деп болуп калат экен деп атпайбы? Жок. Бул зина деген сөз, сулуу деген сөз. Зина деген кыздарга аталган ысым, ал арабча ал зина, ал сулуу, ажарлуу, кооз деген сөз. А мен айткан зина, ал ударение акыркы ага берилет. Ойноштук деген сөз. Ортодо чоң айырмы бар. Дагы азыр мына бүгүнкү сабакты угуп алып, дагы көпчүлүгү ары бери болбосун деп кошуп атпайм ба? Раматылык Абдулгафар Исманов дамыла дагы бир таңдай тешилип атып кыйкырып айткан сөзүн уктум эле. Ага да суроо берген экен да, ушу күйөөсү жокторго барып койсо жакшы сооп болот экен деп. Минбардан чыга калып бир жулкунуп сүйлөгөн сөзү бар эле жооп берген. Маңдайындагы ушу уруп берейин деп жооп берип атат да баягы. Хадис. Ошондой күйөөсү жокторго барып, аларды ушундай бир кандырып турса сооп болот деген, ал кыяматта жылан, чаян, бүт ушундай бир кемирүүчү, чагуучу, тиштөөчү, азаптоочу, курт, кумурска жыландардын баарын өзүнө, алардын көңүлүн өзүнө буруучу деп атат. Азапты кыскасы. Ушундай кылып
анын күбөсүнүн жоктугунда тигиге бара калып, буга бара калган инсан бул дүйнөдө ушундай жасай турган болсо, анда ал өзүнө өзү азапты чакырып туруп, ошо жылан чаяндардын баарынын көңүлүн өзүнө буруптур деп атат пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Андыктан ашык кеми жоп, опокшош болуп калбасын жашообузда. Аллах Таалам баары ушундай кесепеттүү, жаман, акыбети жаман, кабырдын ичиндеги азабы да жаман, кыяматтагы азабы жаман. Аллахтын кары төгүлө турган зинадан Аллах мені сактасын. Бирок пайгамбарыбыз эч качан мээрим назары менен тиктебейт. Эч качан мээрим назары менен тиктебейт дегени кечирип да койбойт. Жашы улгайып калса дагы зина менен ооругандарды деп атат. Картайып калганда мисалы 70-ке 60-ка барып калган. Мен ушундайга күбө болдум да өзүм күбө болдум. Эми ошонун балдары кандай экен билбейм. Мен ошонун баласын эгерде чакырып келсе акмак экенсиң деп жаагын ушата чапмакмын. Мен мына парктын ичинде отурсам, бир аксакал таяктан араң басып жүрөт. Орозо мезгил. Анан адашып калганго деп, ой аба келиңиз, могул жерге отуруңуз десем, деп эле отуруп анан элендеп эки жакка карайт. Ал акыбал сурасам деле жакшы маанилүү жооп бербейт. Жөн жай элеби, тынчтык элеби, жакшы элесизби десем, ооба деп күлүп коет. Анан мен тиктеп, молдосуң кая деди. Иренжи түштү мени көрүп. Ооба эми кичине ушул оозумда келмем бар десем, деп аябай ыңгайсыз болгонун айтты да. Уулум кемпир өтүп кеткенине бир 10-15 жыл болуп калды. Айылда жашайм. Уулум чакырган. Кыйналып кеттим. Кече мынул жерде жүрсөм, бир келин келип, кичине бошонуп аласызбы деди. Ооба десем, пенсияңыз жакшы элеби дегенден салып келдим. Ошого мына жерде отурам деди эле, таппай атам деди. Мындай аксакалдар бар экен. Bunu men öz közüm menен көрүп, öz tilim menен сүйлөшүп, öz кулагым менен анын сөзүн уккандыгым силерге ошентип айтып да. Пайгамбардын хадиси бар. Картайып калган аксакал же байбиче зинага бара турган болсо, Алла мээрим назар менен эч качан тиктебейт аларга деп атат. Тоба кылалы. Аллах Таалам тобабызды кемчиликсиз кабыл кылсын. Амин. Аллахумма иннека афуун карим, тухиббул афва фа'фу анна я рахим, ва би рахматика я архамар рахим. Аллаху акбар.